Ош шаарында референдумга карата шайлоо участкалары саат 8:00 эшигин ачты. Бейөкмөт уюмдарынан жана башка өкүлчүлүктөрдөн түзүлгөн байкоочулар да референдумга көз салууда. Эртең менен шайлоочулардын саны аз болгону менен түшкө чейин алардын саны көбөйдү. Байкоочулар бизге эки уюмдан келген, бул коалиция граждандык коом жана коалиция жана Ош шаарынын өкүлчүлүк органдарынан түзүлгөн байкоочулар бар. Ушу шайлоочулардын катышуу азыр эртең менен мындай кызуу деп да айтсам болот. Кээ бир участоктарда кызуу жүрүп атат. Орточо канааттандырылык алардын катышуусу. Алдын ала шайлагандар Ош шаары боюнча кече мисалы шайлоодон сырткары деп коебуз, аларды келе албагандар 678 арыз түштү эле. Ошолордун ичинен тизмеде болгону жана биометрикадан өткөн болуп 461 шайлоочу кече күнү шайлашкан. Аларды көчмө урналарда сакталып турат. Аларды мына шайлоо бүткөндөн кийин аларды дагы ошо автоматтык эсептөө урналары аркылуу өткөзөбүз. Канча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар шайлоого катыша алды? 461. 18 жашка жакын деле толгон Азерет Карыбек уулу добуш берүүгө биринчи жолу катышты. Ага шайлоо комиссиясы тарабынан ыраазылык кат берилди. Айтымында анын добушу Кыргызстандын келечегине чоң салым кошот. Мен биринчи жолу болгон үчүн толкундап, мына кичине волнение болду, сомнение болду. Шу мага мэриядан шу благодарственное письмо деген кат берилди. Өзүм келдим. Эми мамлекеттин келечеги да, Кыргыз Республиканын келечеги, ошого өзүм добушумду берейин деп келдим шайлооганы. Ал эми саат 10:00 жакын Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду колдоо үчүн келди. Ал шаардагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин имаратында жайгашкан номер 5327 шайлоо участогунда макул деп белгиледи. Добуш берген жарандардын катарында шаар мэри Айтмамат Кадырбаев өз добушун 87 болуп берди. Мен буга чейин шайлоого чейин бир сыйра шаарды кыдырып келдим. Шайлоого аябай шаарда активдүү, референдумга аябай активдүү катышып атат. Техникалык жактан бүт шарттар уюштурулду. Ар бир ошол шайлоо участкасында бирден маалымат борбору түзүлдү. Эгерде ошол өзүнүн тизмесин таппай калса, ошол жерде сразу моментально маалымат берип, кайсы участкада экенин аныктап, көргөзмөлөрдү берип атат. Албетте, бүгүн Кыргызстан өзүнүн келечегини тандап жатат. Биз чогуу үй бүлөбүз менен келдик. Мен бул сунушталган долбоорду үй бүлөбүз менен толугу менен биз колдодук. Референдумга катышуу Оштогу окуу жайларда кызыды десе да болот. Оштогу педагогикалык окуу жайында эртең менен студенттер кезек менен турушту. Кезекке турган студенттердин дээрлик баары жаңы шайлоочулар. Аларга өзгөртүлүп жаткан жаңы конституция боюнча суроолорду берип көрдүк. Силерди бирөө барыгыла деп айттыбы же өзүңөр эле келдиңер? Жок, өз калообуз менен эле келдик. Сырттагы бейөкмөт уюмдардын Кыргызстандын бардык эле ишине кийлигишүүсү ал туура эмес да. Мамлекетте өзүнүн атайын башчылар бар, атайын өзүнүн төрага комитеттер бар. Мына ушул чече турган нерселерге дагы же болбосо жөнөкөй эле нерселерге дагы бейөкмөт уюмдар сырттан кийлигишүүсү туура эмес. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын айрым депутаттары да Ош шаарында референдумга катышты. Депутат Айнуру Алтыбаева буга чейинки парламенттик жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунда да атайын Бишкектен Ошко келип жарандык позициясын билдирип жүргөн. Бул жолу да референдум үчүн Ош шаарына келди. Өзүм жарандык позицияны биринчи ирет билдирген келдим. Анан мен негизи ушул мыйзам долбоордун бүгүнкү ушу референдумга коюлган мыйзам долбоордун ушул бир топ депутаттардын демилгечи катары ушул маселе боюнча дагы мына бир жумадан бери биз шайлоочулар менен иштеп атабыз. Мен ойлойм, биздин Оштук, биздин жарандар, Оштун тургундары өзүнүн позициясын билдиргенге мындай активдүү катышып жатышат. Барыңыздарга ийгилик.
Ал эми бул жогорку кеңештин дагы бир депутаты Искендер Матраимов. Ал Ош шаарында бир жумадан бери жүрөт. Соңку күндөрү ал конституцияны өзгөртүп жаткан демилгечи фракциянын атынан жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Айтымында эл референдумга активдүү катышууда. Биз ошо регионго келгенибизде дагы бул биздин ошо СДПК партиясын бул референдумду конституцияны өзгөртүү боюнча биз өзүнчө башка бир инициатор болуп чыкканбыз да. Аны дагы ошо элге биз ошону түшүндүргө, үгүт эмес, ошону конституциянын кайсы пункттары бүгүнкү күнү өтө керектүү өзгөрүүлөр болуп атат. Ошолор жөнүндө түшүнүктөрдү бердик. Себеби бардык жерлерде бизде ушул суроолор берилип атты. Эскерте кетсек, Ош шаары боюнча добуш берүүчү жарандардын саны 132.694, жалпы 73 шайлоо участогу бар. Аймактык шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө эртең мененки саат 10:00 карата 5994 адам добушун берсе, ал эми түшкү саат 13:00 карата 18903 жаран катышкан. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.